Кечээ 26-июнда Орусиянын президенти Владимир Путин куралдуу козголоңдон кийин биринчи жолу видео кайрылуу жасады. Путин Орусияда башаламандык уюштуруу аракетинин аягы ийгиликсиз болоорун жана ал акырында баары бир токтотууларын баса белгилеген. Орус лидери Вагнер жеке менчик аскардык компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожин тууралуу сөз кылган. Ошондой эле Орусиянын жергиликтүү басылмаларында 5 мүнөттүк видео кайрылуудан кийин Путин дароо күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен жолукканы, алардын арасында коргоо министри Сергей Шойгунун болгону дагы айтылды. Киевдеги неонацистер, алардын батыштагы колдоочулары дагы ар кандай улуттук чыккынчылар да ушул жыйынтыкта бир туугандык кыргынды каалашкан. Ошондой эле Вагнер жоокерлер жана командирлер тобунун басымдуу бөлүгү өз элине жана мамлекетине берилген Орусиянын патриоттору экендигин билебиз жана буга чейин билип келгенбиз. Мен бир туугандардын канын төкпөгөндүгү үчүн жана туура чечим кабыл алган үчүн Вагнер аскер жана командирлер тобуна ыраазычылыгымды билдирем. Бирок бул күндөрдө чечүүчү роль катары жарандардын патриоттук сезими бүткүл орус коомунун консолидациясы болгонун кайталайм. Бул колдоо биздин өлкө үчүн оор сыноодогу бирге жеңүүгө мүмкүнчүлүк берди. Баары үчүн рахмат, ыраазычылык билдирем деп айтылат маалыматта. АКШда торнадодан улам 3 адам каза тапты. Бул тууралуу The New York Times басылмасы жазып чыкты. Маалым болгондой, табыгый кырсык 25-июнда Индиана штатында болгон. Анда 3 адам каза таап, 1 адам ооруканага жеткирилгени айтылууда. Ал эми жаракат алгандар боюнча бийлик өкүлдөрү маалымат бериши элек. Ошондой эле торнадонун кесепетинен 75 үй жараксыз абалга келген. 5000 километр жол бузулган. Айрым аймактарда электр мамылары үзүлүп, 16 миңден ашык адам электр жарыгысыз калган. Ал эми Индианаполис аэропортунда бардык каттамдар токтотулган. Учурда жолдор тазаланып, жарандарды куткаруу иштери жүргүзүлүүдө. Полиция департаментинен кабарлашкандай, келтирилген чыгымдын көлөмү эсептелип жатат. Эске салсак, буга чейин АКШнын бир нече штатында торнадо катталган. Адистер аба ырайынын кескин бузулушунан дагы бир нече аймакта табыгый кырсык катталышы мүмкүн экенин эскертишүүдө. Ушул жылдын июль айынан тарта Telegram мессенджеринде Stories кызматы ишке кирет. Бул тууралуу аталган тиркеменин негиздөөчүсү Павел Дуров өзүнүн Telegram каналы аркылуу билдирген, чет элдик басылмалар жазышты. Көп жылдар бою биздин колдонуучулар Telegramга Stories бөлүмүн жайгаштырууну суранып келишкен. Азыр аталган кызмат тестирлөөнүн акыркы баскычынан өтүп жатат деп билдирген Дуров. Анын айтымында, жаңы кызмат Telegram каналдарына дагы көбүрөөк катталуучу топтоо мүмкүнчүлүктөрүн алып келет. Кызмат Instagram'да Stories бөлүмүнө дээрлик окшош. Мисалга, бул жакта да колдонуучулар өздөрү бөлүшкөн тарыхчаларын кимдер көрүп, кимдер жашыра турганын аныктай алышат. Өзгөчөлүгү мында тарыхчанын канча убакыт сакталып турарын колдонуучу өзү белгилейт. Ал 6, 12, 24 же 48 саат болушу ыктымал. Ошондой эле сүрөт жана видеодон тышкары жакын досторду белгилүү шилтемелерди бөлүшүү мүмкүнчүлүктөрү дагы каралган. Белгилеп кетсек, Telegram мессенджери 2013 жылы колдонууга чыккан. Ал 2022 жылы эң көп көрүлгөн 5 тиркеменин катарына кирип, туруктуу колдонуучуларынын саны 700 миллион деп бааланган. Кечээ 26-июнда төрөган Нурланбек Шакиев Казакстандагы расмий иш сапарынын алкагында коңшу өлкөнүн президенти Касым-Жомарт Токаев менен жолугушту. Парламенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жолугушууда мамлекеттер аралык байланыштын учурдагы абалы тууралуу сөз болуп, бардык багыттагы кызматташтыктын кеңейтүү маселелери талкууланды. Кыргызстан, Казакстан менен калыптанган алакаларды өнүктүрүүгө кызыктар экендигин белгилеген. Нурланбек Шакиев байланыштарды арттырууда парламенттик дипломатиянын ролу чоң экендигин кошумчалады. Муну менен катар экономикалык кызматташтык тууралуу да сөз кылып, эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмүн 2 миллиард долларга жеткирүү планын жакын аралыкта ишке ашыруу маселесин талкуулашты. Ал эми Касым-Жомарт Токаев эки мамлекет ортосунда алакалар акыркы жылдары жигердүү өнүгүп жатканын белгилеп, бардык маселе сүйлөшүүлөрдүн негизинде ыкчам чечилип жатканын билдирди деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда 17-июндан 23-июнга чейин 20.963 жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 233 айдоочу тиешелүү документтери жок уна айдаса, 220 айдоочу мас абалында болгон. Алардын айнектерин мыйзамсыз караңгылатуу боюнча 64 факты, авто бейбаштык боюнча 9 факты аныкталган. Мындан тышкары жөө
жүргүнчүлөрдүн катышуусу менен 833 жол эрежесин бузуу катталган. 4600 ашык айдоочу унааларды башкаруу эрежесин бузган. Ошондой эле 4100 миңден ашык айдоочу ылдамдыкты чектен ашырган. Ал эми 10859 башка жол эрежесин бузуу фактылары. Белгилеп кетсек, 1550 уна айып жайга коюлган. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.